Акыркы жылдары Кыргызстанга 100 миңге жакын этникалык кыргыздар кайтып келди. Ал эми жергиликтүү эл кайрылмандар жөнүндө эмне билет болду экен? Кайрылмандар жөнүндө уктуңуз беле? Кайрылмандар жөнүндө укпапмын. Сиз чагай. Жок. Кайрылман жөнүндө уктуңуз беле? Не дегенге? Кайрылмандар жөнүндө. Кайрылма? Уккан эмесмин. Уккан эмес. Ооба, уккан жок. Рахмат. Кайрылмандар жөнүндө сурап атабыз да. Кайрылмандар жөнүндө уктуңуз беле? Жок. Уккан эмеспи буга чейин? Рахмат. Кайрылмандар жөнүндө уктуңуз беле? Ооба. Кайрылмандар. Памирден келген кыргыздарбы? Памирден эле келген кыргыздарбы же башка? Жок, башка Өзбекстандан, Тажикстандан келген кыргыздар. Адатта массалык маалымат каражаттарда кайрылмандарды ар кандай көйгөйлөр менен байланыштырат. Бул жумушсуздук, турак жай маселеси, кедейчилик. Бирок бул калыптанган пикирден айырмаланган башка да мисалдар бар. Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү, Кыргызстандын көп жолку чемпиону Гүлшанай Сатарова, Азия оюндарынын күмүш байгесинин ээси, бир нече эл аралык мелдештин жеңүүчүсү. Учурда ал Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо алыш үчүн машыгып жаткан учуру. Былтыр эле Малайзияда өткөн мелдеште гран-при болду. Ал жакта 2 жолу алтын медалды алдым. Андан кийин Катарда чемпионат Азия болуп калды. Шартка байланыштуу бир аз бутумда травма болуп, орунга жетише албадым, бирок жакшы 5-орунду алып, жакшы результат көрсөттүм. Гүлшанай да кайрылман. Ал Өзбекстандын Андижан областында жайгашкан Токтоол айылында төрөлгөн. 2010-жылы тарыхый мекенине кайтып келүүнү чечкен болчу. Гүлшан, бул жакка келгениңердин себептерин кененирээк айтып кетсеңиз. Ар бир өлкөдө, мисалы, Россияда орусту колдойт, Өзбекстанда өзбекти колдойт, Казакстанда казакты, ошондой эле Кыргызстанда кыргызды колдойт дегендей, мен өзүм кыргыз болгонума байланыштуу, мен өзүм Кыргызстанды атыны чыгарайын деген ой максаттар менен бул жакка келдим. Шайхулло Сарыбаев Тажикстандагы Жергетал районунда жайгашкан Ачык Алма айылында төрөлгөн. 9-классты бүткөндөн кийин таланттуу балдар лицейине өтүп, андан кийин Кыргыз мамлекеттик архитектура жана транспорт университетине тапшырган. Бул сертификат болсо, жанакы Баялино библиотекада бүтүн Кыргызстандын университеттери боюнча студенттер аралыгында хакатон болуп өткөн. Биз ошол хакатонго катышып, интерактивный обучение деген теманы тандап алып, ошол жактан 2-орунга ээ болгонбуз. Шайхуллонун окуган багыты маалыматтык технология, графикалык дизайн жана программалоо тили. IT тармагы бул Кыргызстан эле үчүн эмес, бүтүн дүйнө үчүн азыр 1-орунда койсок деле болот да, илим билим жагынан жакшы өнүгүүлөр болуп атат. Биздин Кыргызстанга деле так ушундай жетишкендиктер абдан азыркы учурда керек болуп атат да. Сен келечегиңди өзүңдүн мындай тагдырыңды Кыргызстан менен байланыштырасыңбы? Ооба. Ошол келечек тагдырыбызды анан ушул кыргыз болгонубуз үчүн Кыргызстанда өсүп өнүгөлү деп келечегибизди ушул Кыргызстандан көргөнүм үчүн мен ошол Кыргыз мамлекетинин жарандыгын алып, мындан ары буюрса келечек ушул Кыргызстан мамлекетинде болот деп айтып бере алам силерге, эсептейм. Шайхулло окууну бүтө элек болсо дагы университеттин сыймыгы боло алды. Тажикстандан келген жана башка жактан келген биздин кыргыз жарандарын конкурска катыштырбай, колдон келсе жардам берип, бул жерден даярдык керек болторун болсо даярдап туруп өзүбүзгө кабыл алып атабыз. Мынакей ошолордун үлгүсү катары бизде ошо Шайхулла деген, анан Акоша деген балабыз бар, экөө тең. Шайхулла азыр 4-курста окуп атат, ал эми Акоша дегенибиз бакалавриатты бүтүп магистратурага келди. Бүгүнкү күндөгү эң жакшы проектлерди, долбоорлорду биздин университетте алып барып атышат. Бул акылдуу үй, акылдуу жашоо деген проект менен. Дагы кайрылмандар жөнүндө калыптанган ойду бузган бир мисалды келтирсек. 2019-жылы биздин мекендешибиз Азизбек Ашуров Кыргызстан жарандыгы жок адамдардын маселесин толугу менен чечкен дүйнөдөгү биринчи мамлекет болгон үчүн Бириккен Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин Нансен сыйлыгына ээ болгон. Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматында Азизбек Ашуров жетектеген уюм жарандыгы жок жүргөн 10 миңден ашуун адамга акысыз юридикалык жардам көрсөткөнү айтылат. Бирок Азизбек өзү кайрылман экенин көбү кабардар эмес. Сиз өзүңүздү кайрылман деп эсептейсизби? Негизинен юрист катары айта турган болсом, кайрылман статусу бул мамлекет тарабынан бериле турган атайын статус, документ алыш керек ал үчүн. 2007-жылдан бери адашпасам берилип келе жатат.
андай статус алган эмесмин, бирок негизинен алып караганда мен этникалык кыргызмын. Кыргызстанда төрөлбөй, чет өлкөдө төрөлүп, Кыргызстанга көчүп келип, Кыргызстандын жарандуулугун алып, бул жерде жашап келе жатам. Негизинен алып караса, ооба. Өз өмүрүн Азизбек коомдун эң айырылуу катмарына арнады. Алар мигранттар, кайрылмандар. Ал жетектеген уюмдун ийгилиги көбүн эсе Ашуровдун өзү кайрылман болгондугу менен түшүндүрүлөт. Кызыл диплом менен бүткөнмүн, анан мамлекеттик кызматта деле бир топ убакыт иштеп көрдүм. Эмне үчүн мигранттарга жардам берип баштадым? Өзүм мигрант болчумун да ошол убакта. Студентчилик убакта деле студенческий визаба деген болчу, каттоого коюу маселеси боюнча бирөөлөрдүн тууган же бир тааныштардын үйүнө алып бизди каттоого коюп бериңизчи деп суранып жүрөт элек. Ошол бүткүл документтештирүү иштерин өзүм башыман өзүм өткөргөндүгүмдөн ошол мигранттардын абалын өтө мындай сезчүм да. Анан кийин тааныштарга ушинтип жардам берип жүрдүм. Аксыз ошол элдер жөнөтчү, ушул жигит юрист, ушул маселелерди жакшы билет, ушул киши жардам бере алат деп. Карасам адамдардын саны аябай көп экен ушундай абалда жүргөнчү. Эми бийлик Азизбек Ашуров же Гүлшан Сатаров сыяктуу кайрылмандардай ийгиликке жетиш үчүн эмне кылыш керек болду экен? Жер берсек сууда берип, мына сен келсең жер аласың бул жерде мынча сотык, мына монча кредит беребиз силерге, же сууда беребиз, же ипотека кылып беребиз. Экинчи, мына сиздин паспортуңуз, жолдошуңуздун паспорту, балдарыңардын документтери. Анан сиз бул жерде иштейсиз, жашайсыз, бул жерде иштейсиз, балдарыңар бул мектепке, бул класска барат, бул эки справкалардын кереги жок, мунун баары даярдаш керек да. Келгенден кийин албай кайсалап издеп жүрбөш керек, көнгөн жерге барып, мага пособие бергиле, менин балдарымды детсадка албай атат, мектепке албай атат, доктурга учетка койбой атат деген проблемалар болбош керек. Биз жогоруда кеп кылган кайрылмандардын таржымалы жаңы мекенде ийгиликке жетиш толук мүмкүн экенин тастыктайт. Бирок буга бир сөзсүз шарт керек. Коом жана өкмөт алардын маселелерине, көйгөйлөрүнө кайдыгер болбошу абзел.